Ар бир шайлоону ыплас шайтан оюндарсыз элестетүү такыр мүмкүн эмес. Бирок быйыл таза өтөт деп мамлекет башчысы канчалык айтпасын, тиешелүү органдар бул өлкө башчысынын ою менен такыр макул эместей. Мындай деп айтышка толук негиз бар. Анткени эки коёндой окшош көрүнүшкө борбордук шайлоо эки башка чечим чыгарса, мамлекеттик каналдар талапкерлердин бирин мактап, ал эми экинчисин каралоо менен алек. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын эфиринде Ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз бүгүн дал ушул шайлоо маалындагы орчундуу маселелерди козгоп, бүгүнкү студияга келген коноктор менен талкуу уюштурмакчыбыз. Андыктан алдыдагы 40 мүнөт бою биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биздин студияга келип талкууга катыша турган коноктор менен четинен тааныштырып баштасам. Биздин биринчи коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков, ал эми биздин экинчи коногубуз юрист Канатбек Азиз, ал эми биздин үчүнчү коногубуз журналист агабыз Турат Акимов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин төртүнчү конок катары борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Атыр Абдрахматова дагы чакырылган болчу. Ал киши азыр бир аз кечигип атыптыр. Бир нече мүнөттөрдөн кийин студияга келип талкуубузга кошулмакчы. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анда биринчи эле суроону Кубанычбек агай сизден баштасам. Негизи кайсы шайлоо болбосун, борбордук шайлоо комиссиясынын чоң милдет жүктөлгөндө алар деген кара кылды какчара турган ошолор бул ирет борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн милдетин так аткарып атат деп ойлойсузбу? Антип айтуудан алыспыз. Азыркы күндө мисалы биздин Кыргыз тарыхында эгемендүүлүктөн бери өзгөчө мындай шайлоо болуп көргөн эмес президенттик аттануудачы. Жеке эле кара пиар эмес, бири-бирине ушундай душмандык мамиле дагы пайда болуп калды азыр. Мамлекетти, элди бөлүү жаруу башталып калды. Анын үстүнө күч сынашуу да болуп калды. Анан БШК болсо бир тарапка жөлөк кылгандай болуп атат, экинчи тарапты кичине тизгинге тартканга мастер болуп атат. Ошол эле маалда БШКнын жетекчилеринин бирөө дагы мындай Кыргыздын тарыхында жоопко тартылган эмес. Өкмөт дагы жаңы келди, ал дагы ушул шайлоону атайы өткөрүш үчүн алып келди, фактически. Анан же өкмөт пан болот бул шайлоо менен, же пропал болот, экөөнүн бирөөчү. Анан негизи бул шайлоодо элди алдап, сатып алып, же жанагы административный ресурсту колдонуп келип, анан мени эл шайлады деп кайсы бири менен келип жетекчи болор, мен ошого кичине таң калып турганым. Анын үстүнө эл дагы мурункудай эмес, азыр ойгонуп калган маал болду. Азыр тандап алчу маал болду. Өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз шайлай турган маал болду. Алданбай, жедирбей, ичтирбей, жана ошол каражаттарды эгер мүмкүн болсо мамлекеттин өнүгүүсүнө жумшап туруп, тең чыкса жакшы болмок. Бир жагы административный ресурсту колдонуп атса, экинчи жагы айластан акча каражатын колдонуп атат. Анан административный ресурс менен акча менен эле чектелбештен жанагыдай кара пиарды, кастыкты уюштура баштады. Бир жагы камалып атат, экинчи жагы жаманатты кылып, бүгүнкү күндө салгылашуу аябай чыңалууга алып келди. Саясий чыңалуу бүгүн абдан күч болуп калды. Турат агай, бул эмне себептен болуп атат дейсиз? Ак үй тараптан ошо борбордук шайлоо комиссиясына же болбосо башка тиешелүү органдарга буйрук келип, Зилалиев айтмакчы, баягы өзүңөрдүн суу ичкен кудуңарга түкүрбө деген көрүнүш болуп атабы, же болбосо кандай деп баа берет элеңиз? Биринчиден, мыйзамды эч ким сыйлабайт. 9 жолу конституция өзгөрүлгөн. Ошого тиркелген Далай кодекстин баары өзгөргөн. Анан баягы өзүм билемдик көп болуп калган. Анан 26 жылдан бери калыпталган тарыхый сезим бар. Азыр баягы башчыларга айтпаса деле суусуна, кудугуна суу түкүрбөй оокатты кыла бергендер бар. Анан баягы күч бар жерде уят жок деген бар Кыргызда. Анан эч кандай күч өзүнүн күчүн жоготкусу келбейт. Анын таасири бар. Анан көп адамдар баягы чиновник, клерктердин сезими, мындай эркиндик сезимди түшүнбөйт. Алар көбүн эсе баш ийип эле инструкциянын негизинде иштей берет. Ал тапшырмалардын баары 1,5 жыл мурун эле чечилген. Баягы мисалы президент мураскерин даярдап атканда эле баарына түшүндүрмө берилген. Алар автоматически эле баарын түшүнүп такталып калышкан булардын баары. Буларды өтө үйрөтүп деле кереги жок. Бул баягы бизде подъездеги квартальныйдан баштап тетиги Ак үйдүн аппаратына чейин бар, жат билет мунун баарын. Канат мырза, эми сизге суроо берейин. Борбордук шайлоо комиссиясы мына жакында эле ар кандай чечимдер чыгарып атат. Ошол эле учурда чечимдерден кайсы бир талапкердин кызыкчылыгын көздөп атат деп айтыласызбы? Анткени мисалы коомчулукта же болбосо ошо саясат жагын түшүнгөн адамдар айтып атат да, мисалы коёндой окшош эле эки көрүнүш, ал эми ошого чыккан чечимдин ортосу асман менен жердей депчи, эки башка.
Мен бир нече айтып келдим бул боюнча. Биринчи сурооңор так аткарып атабы деген маселе болду. Борбордук шайлоо комиссиясы так аткарып атат. Бирок бийликтин маселесин, задачасы боюнча так аткарып атат. Мисалы үчүн азыр борбордук шайлоо комиссия жүргүзгөн могу шайлоо кампания 2017 шайлоо кампаниясын азыр борбордук шайлоо комиссиясы бир эле талапкерге иштеп атат. Ал Соромай Жээнбеков. Андан тышкары борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн аракеттери менен негизги талапкерлерди өзү да тандап койду. Негизсиз, мисалы үчүн, второстепенно деп коебу орусча. На кого можно не обращать деп. Мисалы үчүн, эки талапкердин ортосунда, мисалы үчүн, ошол эле Бабанов менен Соромай Жээнбековдун ортосунда болуп аткан чыр болуп атат да. Баягы берген сурооңуздагы баягы дин кызматкерлери боюнча. Мисалы үчүн статистика жагына карап көрсөңөр, азыр борбордук шайлоо комиссиясы бийликтин талапкерине бир эскертүү берген жок да. Мен дайыма эле айтып келип атам, мисалы үчүн ошо эркин болгондо борбордук шайлоо комиссиясы эл үчүн да мындай. Ошо бийликтин талапкерине бир эскертүү берип койсо болмок. Биякта маселе баягы каттоодон алып салгыла, гонкадан алып салгыла деген маселе жок эле. Жөн эле эскертүү берип тең салмак сакталыш үчүн. Ооба да. Бир эле маселе боюнча булар эки стандарттуу чечим чыгарып атат да. Турат ага, сизге да бир суроо берейин. Мисалы, сиз журналистика тармагында да көп жылдан бери алектенип келесиз. Анан дал ушул шайлоо өнөктүгү башталганда болгондо дагы ошо шайлоо өнөктүгү күчөп, баягы өзүнүн жогорку деңгээлге көтөрүлүп калган учурда мамлекеттик телеканалдар, мисалы, элдин акчасынан жамбаккан мамлекеттик телеканалдардагы кайсы бир талапкердин кызыкчылыгын көздөп атканга сиз кандай деп ойлойсуз? Мен ойлойм, эгерде мамлекеттик деңгээлдеги телеканал болсо, ал деген бейтарап мамиле кылыш керек. Анан мисалы Сооронбайдын да өзүнүн эгерде частный каналдары бар болсо, мисалы Бабановдукундай, анда ал жерде кара пиар болобу, көк пиар болобу, ал башкача маселе болмок. Бирок мамлекеттик деңгээлде бүт Кыргызстандын элине тең тарта турган таразаны бул биздин мамлекеттик телеканалдар болуш керек. Анан ал жерде ошондой баягы бийлик тарапка таразасы ооп кеткени ботой өкүнүчтүү. Бизде мына ушул системада эгерде баягы частный каналдардын баягы иштери өзүнчө болуп, анан коомдук канал өзүнчө бир башка бийик даражада алып барганда шайлоону, ошондо жакшы болмок. Бирок андай болбой, бизде бул тарапта каналдар, бийлик тарапта каналдар көп болуп калып атат. Могу жеке кийин мына телеканалдары жок кандидаттарды карап көргүлө, алардын деле дымы чыкпайт, үнү да жетпейт, айткан сөзүн дагы эч ким укканга шарты да жок. Кончубай да бир суроо берейин деп атам. Мисалы, азыр дал ушундай провокация же болбосо бийлик тарапка жан өрөгөндө, мисалы биз коомчулуктан нааразы болуп, баланча кызматкер болбосо же болбосо баланча жетекчи жумуштан кетиш керек деп нааразы болуп атабыз да, бирок иш жүзүнөн келгенде ал кызматкерди ордунан алып коюу менен система өзгөрбөйт да. Ошол эле ыплас жумушту аткара турган башка адам табылышы мүмкүн. Анан биз системаны кандай деңгээлде өткөрө алабыз? Мисалы, мен эс тарткан эле канча шайлоону көрбөйүн, ушул эле көрүнүш, анан алдыда да ушундай эле болушу мүмкүн да, мисалы. Тилекке каршы бийлик системаны өзгөрткөн жок, системаны өзгөрткөнгө аракет да кылган жок. Азыр чиновниктердин саны эбегейсиз өскөн маал, себеби алардын да добушу керек болуп турат, жекеле өзүлөрүнүн эмес тууган уруштары мененчи. Ошон үчүн бул керектир деп эсептейм. Анан массалык маалымат каражаттары боюнча эми коомдук канал аты коомдук, бирок бийликтин камчысы болуп калган. Башынан эле ушундай болуп келген, бүгүнкү күндө өзгөчө болуп турган кез да. Анан эми силердин кесиптештериңер да бири-бириңер менен салгылашып калдыңар азырчы. Анан эми бул жат көрүнүш деп эсептейбиз. Мамлекеттин акчасына иштеп аткандан кийин, коомдук болгондон кийин коомдуктай ишин алып барыш керек болчу. Ошол эле маалда мен айтарым, бул кандидаттар дагы жоопкерчиликти унутпаш керек. Шайланып келген күнү дагы. Утулганы мыйзамсыз мыйзамдын чегинде утулган болсо куттуктап кетип калсын. Болбосо, эгер мыйзам бузулуп ошол жерден баш мурлоо менен, кара пиар менен утуп келген болсо, мен көзүм жетип турат, утулган жактагы жөн калбасыначы. Демек, мамлекеттин коопсуздугу, тынчсыздыгы чоң суроо белгиси менен болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн шайлоодо болот, шайлоодо бүтөт, эртең ошол кандидаттар бири-бири менен жакшы учурашып, элдин тымакка, мыйзамдуулукка чакырып, ким айткандай чай ичкенге барыш керек. Андан башка бизде жол жок. Кичинекей мамлекетибизди дагы бир революцияга алып келсек, бул эч качан бизди тагдыр да тарыхта кечирбейт.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 4-чү коногубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Атыр Абдрахматова бир аз кармалып атканын айткан болчубуз. Анан Атыр айым да биздин талкууга келип кошулду. Саламатсызбы? Атыр айым, биз буга чейин дал ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылып атканбыз. Анан сиз дагы ушул коңгуроо кагып, өзүңүздүн кесиптештериңиздерде Борбордук шайлоо комиссиясында ар кандай кызыкчылык көздөгөн окуяларды айтып келип атасыз. Анан сизге сөз берели азыр. Эми акыркы 3-4 күн калды добуш берүү күнүнө чейин. Ушул маалда кыргыз айткандай эсиң барда этегиңди жий дегендей, биздин ушул Борбордук шайлоо комиссиясы чындап эле эске келип, мыйзамдуулукту сактап, ачык айкындуулукту сактап, баардык тараптарга бирдей мамиле кыла тургандыгын көрсөтсө, балким шайлоонун азыркы ушул шайлоочулардын ишенимин жоготуп койгонун кайрадан калыбына келтиренге мүмкүнчүлүк да бар. Бирок андай болобу, болбойбу? Бул чоң суроо. Анткени кечээ дагы бизде жыйын өттү. Кайрадан эле бир тараптуу бурмаланган, мыйзамды одону бузган, мыйзамды ашыкча пайдалануу менен добуш менен чечимдер кабылып келип атат да. Бул абдан мындай уплас окуя. Тилекке каршы болуп аткан ошол эле административдик ресурска, же болбосо кара пиарга, же болбосо башка кайсы бир мыйзам бузууларга көпчүлүк Борбордук шайлоо комиссиясындагы көпчүлүк мүчөлөр эч кандай бузуу көрүшкөн жок. Көрбөй эле издейт. Бүгүн дагы бизде ушул түшкөн арыздар боюнчагы жумушчу топтун жыйыны өтүп, кайрадан эле ушул административный ресурстун пайдаланып аткандыгы боюнча арыздардын баардыгы четке кагылды да. Бул мынакей Бактын агайлар айтып өткен окуяларга алып бара турган атайын балким уюштурулуп аткан нерседир. Муну эми азыр акыркы 3-4 күндө дагы көрөрбүз. Бирок ошол эле талапкердин каттоосун алып коюу мөөнөтүн дагы өзүңөр көрүп атасыңар. Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан кечээ түнү расмий позиция таркатылган массалык маалымат каражаттарына. Ал позиция ортого мындай коюлуп, биздин мыйзам талап кылгандай ачык айкын талкуунун негизинде коллегиалдуу позиция эмес, бир гана төрайымдын позициясы. Бул андайга барбаш керек болчу. Мыйзамда так белгиленген 46-беринде так белгиленген талапкердин каттоосун жокко чыгарган шарттар, мөөнөттөр көрсөтүлгөн. Мөөнөттөрү 9-октябрда бүткөн. Андан кийин жок, биз каалаган учурда каалаган талапкерди качан кааласак алып койсок, алып койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар деген бул одондон мыйзамды бузуу деп эсептесек болот да. Рахмат. Азыр бизде урматтуу телекөрүүчүлөр чакан жарнамалык тыныгы бар экен, андан кийин анан талкуубузду улантабыз. Турат агай, сизге бир суроо берейин деп атам. Мисалы, буга чейин шайлоого дагы бир ай мурун эгерде кимдир бирөөдөн сурай турган болсо, мисалы, шайлоо быйыл кандай өтүшү мүмкүн? Тазабы же болбосо ыплас оюндармы деп айтса, ал убакта жооп бериш абдан оор болуп калса керек да. Анан бул шайлоонун болоруна мына саналуу эле күндөр калды. Анан сиздин баамыңыз кандай болуп атат? Быйылкы шайлоо канчалык деңгээлде таза өтүшү мүмкүн? Эми быйылкы шайлоодо таптаза өтөт. Бизде 26 жылдан бери улам бир өткөн шайлоо бири-биринен таза болуп келген. Ага эл көнүп калган. Бүгүнкү күндө биздин элге айтылып кете берет. Бирок жанагы СМГнин наблюдательдери менен ОБСЕнин наблюдательдерин угуш керек. Алар эмне деп айтат. Мени өкүндүргөнү мындай болуп атат азыр. Бул шайлоосу менен өтүп бүтөт деген ишенимде бололу. Бирок мына кара пиардын негизинде бизде страшный пиар башталып кетти. Бизде Акаевтер келатат, Бакиевтер келатат, казактар келатат, игилдер келатат деп жүрөктү түшүрүп, койдой кылып, үркүтүп айдап, Сооронбайдан башкасынын баары куткарбай калды. Ушул биздин Кыргызстанды сактап калат дегендей таризде атайын жасалган паникадай мага көрүнүп атат да. Мен ошого өкүнүчтүмүн, анткени кечээ президенттин пресс-службасы жарыялап, президент Сочиге барбайт, анткени бул мамлекетте төңкөрүш болгон турат деди. Казактар чегаранын баарын жаап салды. Эми аларга шошо болду да, анткени өзүбүздүн мамлекет ушуну айтып аткандан кийин алардын жолу дайыр болду. Жок, анан эгерде бизде чын эле төңкөрүштүн алдында турсак, анда шайлоону токтотуш керек, мөөнөтүн узартыш керек, парламент 60 күндө чечимди чыгарып туруп шайлоону жылдырыш керек. Анда бизде төңкөрүш дайырлап алса, кайсарыбызга биз шайлоону өткөрүп атабыз. Андан баягы 10-жылдагыдай эле элди үркүтүп, коркутуп, чочутуп туруп эле анан референдумду дагы Роза Исаковнадан шайлагандай ашмалтай чыгып эле шайлоону өткөрүп берсек, бул кыргыз деген эмне болуп калган эл деп айтат да. Бизде анан жана наблюдатель СНГ менен ОБСЕлер туура көрөбү? Же айтабы, силер бул шайлоонун баарын паника, пожар, анан МЧС малында эле өткөрөсүңөр. Силер мындай тынч, айкын, ачык,
бейтараптуу мындай жакшы маанайда өткөрө албайсыңар. Силер обязательно ушундай бир тополоңдун арасында өткөрөсүңөр деп эртең бизге туура эмес көз карашыңыз кырын салып койсо эмне болобуз? Дагы отурабызбы анан? Дагы кайда калдык, эмне болобуз деп. Ылдый көч, өйдө көч болду. Ошон үчүн бул жерде бийлик башында отургандар жанагындай маалыматтарды таратканда катуу ойлонуш керек. Мунун баары кандай таасир берет? Биз эмне ушундай кыргыздар жалаң кыргындын арасында шайлоосун өткөрүш керекпи? Атайын сөз сурап атасыз. Мен сөз сурап атам, ушу сөздү улай кошулуп кетем, абдан туура нерсени көтөрдүңүз. Анткени мен өзүм дагы ушул массалык маалымат кажаттары менен көп иштешип, юрист болгонума карабастан, андан кийин журналист болгон студенттерге дагы ушул медиа окутууларын жүргүзөбүз да, шайлоо алдындагы массалык маалымат каражаттарынын ичиндеги ушул саясий атайын бурмалоолордун ыкмалары жөнүндө дагы мен сабак берем да. Ошонун негизинде эл аралык практикада дагы негизи эле бул саясий ушул иштерди жүргүзгөндө атайын шайлоо маалында бийлик тараптан көп учурларда элди кайсы бир чечимге көндүрүш үчүн үчүнчү тараптан коркунуч жаралып атат. Ич ара террористтер көбөйүп кетти, мынакей баарын жаап өлтүрүп өзүбүздүн атайын операцияларды жүргүзүп атабыз. Эгерде тынч болбосо, мынакей чек араны жаап коюшту, же дагы чек араны башка бирөөлөр жаап коюшу мүмкүн, жаттап кирип бизди бияктан чаң тополоң көтөрүшү мүмкүн деген мындай үчүнчү күчтөр менен же болбосо ичибизде болбой турган нерсени болот деп коркутуу менен алдын ала ушул эл макул болбогон шайлоонун жыйынтыгына көндүрүү ыкмасы абдан көп колдонулат биздечи. Ошол эле 2011 жылы болуш керек. Мисалы маалында Адахан Кимсанбаевич Мадумаров оппозициялык талапкер болуп президентке баратканда, анын ушул эфир убактысын КТРКдан алышып, прайм таймдан УКМКнын жетекчиси расмий бир атайын билдирүү кылат деп, ошол УКМКнын жетекчиси ошол маалда мынакей террордук атака турат алдыбызда, шайлоо күнүнө 3-4 күн калганда айтылган болчу да. Биз деген тынч өткөзүшүбүз керек, эч кандай провокацияга берилбешибиз керек, эч кандай митинг акцияларды өткөзбөшүбүз керек. Анткени ушундай нараазычылык майда чүйдө митинг чыгып кетсе, ушул үчүнчү тараптан келаткан кайсы бир террордук группалар кирип мамлекетти баса алышы мүмкүн деп коюшкан да. Ошондо биринчи ирет ошондо оппозициялык кандидаттын КТРКдан чыгуу мөөнөтү убактысы бузулган. 11-ге түнкү 1-ге жылдырып салышкандагы андай көрүүчүлөр азыраак болот да. Экинчиден, ошондой алдын ала элге мындай аң сезимге сиңдирип, коркугула, кое тургула, биз берген мисалы шайлоонун жыйынтыктарына ошого көнүшүңөр керек, эч кандай нараазычылыгыңар, эч кандай башка оюңар, башка пикириңер болбош керек. Эгерде боло турган болсо, сырттан келип бирөөлөр бизди чалып алат деген ойго көндүрүү болгон да. Ошондой ыкмалар тилекке каршы азыр дагы ошол каралоо пиардын аркасы менен ар кандай, мисалы ошол эле каралоо пиарды карасаңар, ким уруксат бериптир биздин ушул телефондук сүйлөшүүлөрдү угууга? Эмне себептен коомдук канал расмий эмес, мыйзамсыз чогултулган, бурмаланган, монтаждалган бирөөнүн телефондорун беришип, Оондан эртеңден таң аткандан кечкиргенге чейин берип атат. Да, ошол эмне себептен берет? Неге ага кой? Соттун чечими чыгалык. Кайсы тартипте өзүңөр билесиңер, мынакей Канат мырза дагы айтып кетер юрист катары. Соттун уруксаты жок. Эч ким укканга мүмкүнчүлүк жок. Мыйзам чек салат. Эмне себептен анда бул телефон берүүлөрдү ким уктап атат? УКМК уккандан кийин аны айтпайбы? Кыргызстандыктар, келгиле биз баарыңарды угуп атабыз. Баарыңар под каплаком деп. Жогорку кеңеште анда баягы атайын отурумун жасап, шайлоону жылдырыш керек. Эгерде чын эле акыбалыбыз курч болуп, эртең кан төгүлүп, эл кыргынга түшө турган болсо. Турат ага, мындай маселе да. 60 күндүн ичинде дагы эле жакшы болуп кетет деген маселе жок да. Биякта бийликтин оорусу болуп атат да, туурабы? Жок, бийлик деген биринчи 60 күндөн кийин ушундай акыбалга келет. Элдин тынчтыгын караш керек да. Үркүтүп, коркутуп, чочутуп. Анда мындай суроо берейин. Турат ага, чындыгында эле ошондой отуруш болуп атабы, же болбосо жөн эле биз баягы чынынан пил жасап атабызбы? Маселе ошондой болуп атат. Мына, урматтуу шайлоочулар, эгер ушундай ыкмаларга барса, же жанагыдай админресурс, же алдоо, же сатып алуу болуп атса, тескери добуш бергиле. Айлагыңар жок, аласыңар, алгыла да тескери добуш бергиле андачы. Бул бир чет. Экинчиден, президенттик шайлоо жүрүп атат. Дагы президент Атамбаевдин укугу 1 декабрга чейин сакталып турат. Өкмөт кадимкидей иштеп атат. Бүт бийлик структуралары иштеп атат. Президенттик шайлоосу бүткөндөн кийин иштей берет. Өкмөт дагы президент шайлангандан кийин да калат. Себеби жогорку кеңеш башка өкмөттү алып келгенге чейин. Ошон үчүн эч кандай коркуу керек жок. Мен бир да партияда жок адам катары. Бирөөнү өгүттөө иштерин жүргүзбөгөн, бирөөнү добушумду берем деген жок киши катары бир нерселерди айткым келет да бүгүн. Мисалы, жоопкерчиликтен качып БШК момундай иштерди кылып атат. БШК борбордук шайлоо комиссиясы бул коллегиальный орган. Бир төрайым же орун басары же бирөө чечкенге эч кимдин акысы жок. Алар ар тараптан чогулган бул комиссиячы.
комиссия добуш менен чечилет ал жерденчи. Ким канча кайсы сунуш көпчүлүк добуштаса ошол чечим кабыл алынат. Мен дагы бир нерсени айткым келет. Ушундай аябай жоопкерчиликтүү убакытта жогорку кеңештин тарап кеткеничи. Мыйзамдын аткарылышын эң жогорку контролдук функция жогорку кеңеште. Азыркы учурда алар шайлоо менен иштермен менен алек болуп атат. Анан өзлөрү тарап кеткен бул кандай бул чыккынчылык. Анда таратып жибериш керек бул жогорку кеңешти сапсам элек. Канат мырза. Кубанычбек байкем 2011-жылы өзү талапкер болгон. Өзү билет. Биз Борбордук шайлоо комиссиясынын курамында атыралардын алдын болуп отурганыбызда 2011-жылы ушул эле Алмаз Аршенович Атамбаевди президент кылып алып келгенибизде, президент болгондо бизде жогорку кеңеш ар сайын, ар жумада бир жолу Келдибеков анда спикерле чакырып отчетко чакырган. Бул талапкерди эмнеге алдың? Бул каттоодон эмнеге мындай болуп калды? Кол топтоолор мындай болуп калды деп. А биякта кандай болуп атат? Мисалы үчүн ошол эле Кыргызстан парламенттик фракциясы чыгып туруп, биз Сооронбай Жээнбековди колдойбуз деп калды. Унутуп калып, шайлоону дайындаган жогорку кеңеш президент эмес. Бирок ар дайым эле президент чыгып алып, шайлоону мен өткөрөм. Мен таза өткөрөм. Мен таза өткөрүш үчүн калдым деген сөздөр болот. Аны парламент айтыш керек. Аны жок дегенде Чыныбай Турсунбеков парламенттин атынан чыгып туруп, шайлоону биз өткөрүп атабыз, биз текшерип атабыз деген сөзгө чейин барыш керек. Мына Турат байкем азыр айтып атпайбы? 60 күндөн кийин дагы жогорку кеңеш даярдаш керек дейт. Шайлоону, туурабы? А биякта кандай маселе болуп калат? Президенттин тиешеси жокты. Конкурс мисалы үчүн анын ордуна болуп атса, ал адам өткөрбөйт. Мына мисалы үчүн сиз ведущий болуп атсаңыз, менин ордума бирөө келет деген сөз туура эмес да ал. Ошу жагынан караганда шайлоо кандай таза өтөт деген нерсеси бар. Андан тышкары кара пиар боюнча дагы айтып кеттик. Кудайга шүгүр, азыркы учурда мисалы үчүн ошол эле Кыргызстандын шайлоочусу өзү байкап калды. Азыр бийлик өзү түшүнбөй эле Кыргызстандын шайлоочусуна эмнеге алып келип койду? Жамандаган адамды барып туруп шайлап атат да. Мен мынога добуш берем, мыноо боюнча кара пиар көп болуп атат деп. Бийликтигинен бербейм деп. Мына мисалы үчүн артык кылам деп тыртык кылып койду, туурабы? Мына Казакстан мындай болду, тияк мындай болду деле чегара маселеси көтөрүлүп кетти. Ушул жерден дагы бир суроо кыстарайын. Эгерде ушул биздин өлкөдө мыйзамдын баардыгы кагаз бетинде эле тамга катары калбай, чындыгында иштегенде бүгүнкү күндө болуп аткан ушул эле Борбордук шайлоо комиссиясынын жоопкерчилиги же болбосо ар кандай каралоо видеолорду юридикалык жактан жоопко тартып койсо болобу бүгүнкү мыйзам менен? Бүгүнкү мыйзам менен мыйзам жагынан эч кандай мындай проблема жок, сөзүн ачык. Мына атырдагы аткарылышы кептин бар. Бирок аткарылышы. Кече мисалы үчүн Шайлдабеков эмне деп атат? Ишемеде өткөн мисалы үчүн жыйында тиги Бабановдун өкүлү туруп, мен башкы прокуратурага берем десе, орусча айтканда обращайтесь куда хотите деп атат. Бул баягы мен тоготпойм. Жоопкерчилик формалдуу болуп калды деген нерсеге алып барды. Мен каалагандай биздин талапкер өтөт деген нерсеге барып калды. Анан бийликтин сөзүн байкабайсыңарбы? Биз таза шайлоо өткөрөбүз, а бирок таза шайлоонун бирдин талапкери Сооронбай Жээнбеков өтсө таза шайлоо болуп эсептелет деп атат, туурабы? Өтпөй калса анда таза шайлоо эмес экен да. Маселе ушунда да. Атырайым, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү сиздердин кесиптештериңизге басым болуп атабы, же болбосо алар өзлөрүнүн отурган ордунан баягы айрылып калыштан коркуп атабы? Эми биринчиден мынакей бияктан агай айтып кетти, биздин ушул курамдын түзүлүшү 4 адам Шайлдабекова баштап президенттик квотадан келишкен. Калган 4 адам парламенттеги көпчүлүк коалициясынан келишкен. Алардын арасында СПК, Кыргызстан. Ошо менен 8 киши болуп көпчүлүк болуп кетип атат. Ошо менен көпчүлүк болуп кетип атат. Ошо менен кайсы сөз айтпайсың, дубалга уруп барып эле кайра артка кайтасың дагы, алар ушул дубалда эле эч башка пикирди укпай, башка пикирди айтсаң тескерисинче бет тырмандылык кылып, өзүңө жармашып, жаман айтпаган сөздөргө чейин барып атышат. Мисалы, буларды жаман көрөт да. Бул деген жанагы Конституцияны жазгандын коалиционный большинствонун принциптери. Эгерде сиз утуруп койсоңуз, аларды күнөөнөбөгүлө. Сиздин голосованиеда аз болуп калса, сиз утуруп кое бересиз. Жок, болбойт. Азыр парламентте да ушундай. Бизде мисалы ошол эле мигранттар боюнча менден сунуш түшкөн. Келгиле форма 2 боюнча мигранттарды консулдук убактылуу каттоодон алып коелу. Болбойт. Мигранттар форма 2 менен катталам десе, анда консулдук учетко турбаш керек деп мисалы. Эмнеге ал сунушту колдобойт көпчүлүк анда? Саясий кызыкчылык.
мына ал биздин ушул мигранттар үчүн мисалы мен иштеп чыккан атайын саясий кызыкчылык болобу, саясий кызыкчылык болбойбу? кызыкчылык болбош керек Борбордук шайлоо комиссиясында. Ал Анткени жерде- элдин тагдырын чече турган, агай кечиресиз. Жок, Элдин тагдырын сиз чече идеалист турган. катары сүйлөп атасыз. Мен Сиз деген ошондой мамлекетте жашагым келет. Сиз жашагыңыз келгени Мен менен жашагым келет. Мыйзамды парламентаризм, сыйлаган мамлекетте жашагым келет. партийный парламентаризмдин сөөгү ошондой жасалган. Мыйзамды түшүндүңүзбү? болбойт. Кайсы фракциянын адамдары көп болсо чече берет. Ал кызыкчылыктын негизин эч ким карабайт. Көпчүлүгү дагы мыйзам чегинде иштеш керек. Албетте. Жок, Бирок көпчүлүгү ошол баардык мыйзам чегинде иштеш керек деп туурабы? Жок, жазылып турат Сиз негизинен. түшүнсөңүз, Конституцияны жазганда Өмүрбек Черкешевич коалиционный большинствонун таризинде чечет деген любой маселе, сокулуктун туалетине уборщицаны койгонуңар дагы. ЦИКтин чечими кандай болсо, кайсы жана сиз отурган коалиционну кандай чечип койсо, так ошондой боло берет. Ал сизге жагабы, жакпайбы, ушундай бизде деген жана бомбаны салып койгон. Ошондой системадан 100 жыл мурун Владимир Ульянов качып, булар временный правительствода 22 партия отурган. Бонапартисты. Макулму? Мисалы, Жок, ошондо талкалап туруп, коммунисттер айткан, бул партийный бардак жарабайт экен, биз өзүбүз бийликти колго алабыз деп алып салган. болбойт. Азыр деген биз баары бир мыйзам боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ошол чыгарылган маалы менен гана ошол парламенттик белгилеген адамдарга, ошол фракцияларга болобу, президентке болобу, ошого эле байланыштып турат. Чыгарылган маалда жогорку кеңеш бекиткенден кийин кечирип кой, кимдин кесип коюп туруп, эл үчүн иштегениң, мыйзамды сактагының, ошол принцип турат мыйзамда. Анда Министрлик могу анан шайлоонун сакташпайт. тагдырын бүт Атамбаевка эмес, башкасына эмес, Боршайком керт башы менен жооп бериш керек. Албетте. Ал анда Албетте. нейтральный арбитр болуш керек. Бирок мына Албетте. Азизден сурап көргүлө. Албетте. Анын ошончо укугу барбы? Боршайкомдун бүт Боршайком шайлоо маалында эң башкы мамлекеттик орган. Уюштуруучу ошо Борбордук шайлоо комиссия өзү Анда өткөрүш. эртең тополоң чыгып кетсе, Борбордук шайлоо Шайлда бекөө береби? Борбордук шайлоо Жок, Шайлда бекөө береби? Шайлдабек өзүнүн кет башы менен жооп берем деп Мурат агай, бул жерде көбүнчө неме болот, Спасбай агай. Шайлоо өткөрүш керек. Бул жерде маселе эми түшүнүп атабыз, бардыгы көпчүлүк коалициядан шайланып келип атат. Анан кептин баары бул жактан, моралдык жактан болуп атат окшойт да. Эми алар ошондой шайланып келгенден кийин бир гана партиянын кызыкчылыгын козгобой, ошол эле учурда эгерде ак ийилип аткан болсо, ошол жерден чыгып карагалды какчарып коюш керек деген маселе болуп атат окшойт да бул жерде. Ким жанагы Боршайкомдун ичиндеги большинствонун курамын ким бекиткен? Кайсы партиялар бекитти? Атыр айтып атпайбы? Анан алардын көз карашы каякта? Ошон үчүн жанагындай былыктын бары боло берет. Анда бирдеке болуп кетсе болот. Шайлаган кишиге, бекиткен кишиге жумуш Агай, болот. мындай да, мыйзам боюнча, мынакей Аканат айтып кетет. Мыйзам боюнча биз эң башкы органбыз шайлоо маалында. Керек болсо президент дагы Борбордук шайлоо комиссиясы айткан буйрутмаларды аткарыш керек. Биз ошол мамлекетке өтүшүбүз керек. Туура. Кимди кемден айырмасы жок, магачы эң башкысы мыйзамды сыйлайлы. Чечим чыгарыш керек. Коомдун кызыкчылыгы үчүн иштейли. Ошол үчүн чыркырап атам. Сиз идеалист катары чыркырап Агай, мен атасыз. ошондой мамлекетте жашагым келет. Мен укугум бар ошол мамлекетте келгениңиздин жашагым баары, ал Мыйзамда жазылган. Жок. Ачык, айкын мыйзамдуу бейтараптуу иштеш керек деген. токтоп туруңуз. Мен сизге айттым. Мурат агай, ошондо бул жактан система күнөөлүү болот. Жок. Сиз түшүнгүлө. Темага эмне бурбайлы. Системаны талкалап салышканда булар башында партийный парламентаризмдин шайлоо негизинде келгиле. коалиционный большинство чечет. Булардын Боршайкому кандайга түшүп калса, кудду ошондой чечиле берет. Анда меньшинство менен мамлекеттен чыгып кетиш керек. Жок, меньшинствонун баары, токтоп туруңуз. Меньшинствонун баары парламентте Текебаев жазгандай, кайсы фракциялар большинствого кирбей калат, ошолор жүрө берет. Бирок анда бул большинство деп элдин большинствосу. Текебаев меньшинстводо эң көп жүргөн Текебаев өзү эле болгон. Сөзүн ачып. Мындай суроо берейин, Мурат агай. Мүмкүн болсо, сөзүңүз 25 жылдан бери авторитетим бар. Биз деме Мен агай, утам деп ойлогон да. Өнерден бери болгон жокто. Спикер болгон жок. Ошон үчүн айтып атам, сөөгү талкаланган мамлекет. Ошон үчүн бизде бир кенедей акимди, мектептин директорун чечебиз, Боршайкомдун добушун чечебиз дегенде ушундай косяк болуп эле тыгылып, тытышып жатыша беришет. Түшүнүктүү. Мен сизге дагы бир суроо берейин Кубанычбек агай. Мисалы, бүгүнкү бийликтеги адамдар, алар дагы убагында оппозицияда жүргөн, алар да убагында бийликке каршы чыгып жүргөн да, анан ошол убакта көрсөңөр, алар эле ошол учурда мамлекеттик каналдарга нааразы болгон, ошол эле учурда Борбордук шайлоо комиссиясына дагы нааразы болгон, булар деген бир жактуу карап атат да. Анан ошол кишилер бүгүн келди дагы, анан баягы эле көрүнүш болуп атат да. Биз артты карап бир кылчайганды үйрөнө албай атабызбы же кандай болуп атат бул жерде Кубанычбек агай? Өзгөртөбүз деп айтышкан, анан бирок тилекке ошондой болбойт атпайбы. Анан мисалы азыр мына күйүүчү май кымбаттап атат. 10 күндүн ичинде 1,5-2 сомго кымбаттап кетти. Чек ара тигинтип жабылып атат. Буга ким жооп берет? Мына көпчүлүк деп атасыз сизчи.
бүт бийликтин баары көпчүлүктө азырчы. Президенттин партиясында. Президент айтып атат, таза шайлоо өткөрөлү депчи. Жоопкерчиликтин баары бул БШКда эмес, азыр бийликтин партиясында болуп атат. БШКны да бийликтин партиясы шайлаган. Демек БШК бул деген игрушка болуп калды мында, оюнчук болуп калды да. Андан сырткары мына жанагы темага өткүм келет да, мисалы жеке жашоо адамдын турмушу кол тийбестик болуп эсептелет. Бул жерде биз азыр бирөөнү жамандап атат, жеке эле массалык маалымат каражат бул коомдук каналдан эмес. Бүт интернеттерден, WhatsApp'тарданчы. Киши камал электе эле камалды деп айтып атат анычы. Мисалы Конституциянын 29-беренесинде жазылып турат. Адамдын жеке укугу, жашоосу кол тийгиси деп турат. Ал сүйлөшүүсү, купуя сырлары, алардын кат алып бири-бирине катташы, бул алардын макулдугу жок, адамдын өзүнүнчү. Аны бирөөнүн жарыялаганга акысы жок. Мисалы тыңшап жаздыруу боюнча жаза процессуалдык кодексинде статья бар ал. 212-213. Мисалы оор кылмыш жасаса, кылмыш киши өлтүрсө же мамлекетке чыккынчы болуп атса бир жөн андачы. Анда ошол жерде көрүнүп турат, тергөөчү иш козгоп алып барып атып, андан кийин прокурорго маалымдап туруп, анан алып барган соттун чечими менен гана аны тыңшаса болот. Каттарын алып окуса болот. Артынан видео, аудио запистери жүргүзсө болот. А бул жерде болсо, аны соттун чечими эчтекеси жоктур чыгарып жатпайбы? Бул кандай эмне деген жорук болуп атат? Мен ачыгын айткым келет, азыркы президентибиз жөнүндө да караганда эмелер чыгып жүрбөдү беле. Дагы деле интернетте илинип турат. Эмне президент ошо макулдугун берди беле. Азыр могу шайлоо убагында мындай ыплас ишке барган только Кыргызстанда болуп атат да. Бул аябай уят болуп атабыз азырчы. Биз уже 2 революцияны басып өткөнбүз, эми 3-үчүсүн алып келебиз азырчы эмчи. Башка маселе, эгер ал адам кыскараак чыккынчылык кылып, бүгүн эртең ушу төңкөрүш жүргүзүп атам десе, макул анда. Курал алып чыгып болбосо статьянын баарын үлүп, аны жамандап, анан элге жаман көргөзүп туруп, башка бирөөнү алып чыгыш бул уят иш деп эсептейм. кыскараак Мурат ага мүмкүн болсо. Жанагы биздин мынабу мамлекеттик курамын туура эмес бекиткен конституцияда. Мен многопартийный системага каршы көрөм. Ушул многопартийный системанын негизинде Боршайкомунун курамы да ушундай чала басабат. Жогорку кеңеш байкем айткандай таштады да кетип калды. Чек ара жабык. Президент айтып атат, төңкөрүш болот дейт. Парламент тарап койдой болуп жайлоодо жүрөт. Түшүнүктүү. Азыр биздин урматтуу коноктор бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип жетип атат. Анан Борбордук шайлоо комиссиясында мурда иштеген, азыр иштеген адамдар катары сиздерге сөз берейин. Балким шайлоочуларга кайрыласып ошол эле бийлик өкүлдөрүнө кыскача мүмкүн болсо. Атайым, сиз баштай бересизби? Азыр айтып кеткен турганыбыз макул болобузбу, болбойбузбу, мыйзамдарыбыз бар, конституциябыз бар. Ушул мамлекеттик система орнотулган. Жагабы жакпай иштеш керек. Анан кийин сиз идеалист дейсиз, мен чындап эле ошондой идеалдык мамлекетте жашагым келет. Мыйзамдуулук сакталыш керек. Ар бирибиз, мен мисалы түшүнүп турам. Ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын ичинен ушундай мыйзамсыз ыпласып чечимдер кабыл алып атканда, элим келип менин чачыман сүрөп чыкканын каалабайм. Элим бири-бири менен тутушканын каалабайм. Элим бири-бирин атканын каалабайм. Ошол себептен мыйзам чегинде кимсенин көрсөткөн айырмасы жок. Мыйзам чегинде коомдук кызыкчылык үчүн иштешибиз керек. Мен ошол жөнүндө кеп куруп атам. Азыр анан биз шайлоочуларга кайрыларым, коркпогула. Эч ким добушуңарды көрбөйт, эч ким добушуңарды күчкө салып сен ушуга бересиң деп текшере алам деген бул калп сөз. Силер коркпой барып, мынакей бактан айтып кеткендей эле, эгерде коркута турган болсо, атайын барып каршы башка добуш бергенге үгүттөйт элем. Канат мырза, кыскараак абдан мүмкүн болсо берекси жыл 15 октябрда буюрса, мен ойлойм, элге татыктуу талапкер президент болуп келет деп эсептейм. Бийлик эмес, элге татыктуу. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңызга ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакытта келип жетти. Мисалы, урматтуу телекөрүүчү, биздин мыйзамдарга карай турган болсок, эгерде мамлекеттик кызматта иштеген кайсы бир кызматкер шайлоонун жүрүшүнө таасирин тийгизип же аралаша турган болсо, анда ал мыйзамдын чегинде жооп бериш керек жана тез аранын ичинде ээлеген кызматынан кетиши керек. Бул мыйзамдын чегинде. Ал эми бизде иш такыр башкача. Эгерде мамлекеттик кызматта иштеп туруп, бийликке кызмат кылбасаң, анда тескерисинче дал ошол көрүнүштө кызматтан кетип калышың мүмкүн. Бүгүнкү окуяга биздин көз караш мына ушундай болду. Аман туруңуздар.